Грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубогунун алтын медалын утуп алган Жоламан Шаршенбеков жеңиши тууралуу алгач ата-энесине сүйүнчүлөгөн. Эң биринчи үй бүлөмө чалдым, ата-энеме чалдым. Аябай сүйүнүштүү. Алардын сүйүнгөнүн мен көрүп алып, мен абдан сүйүндүм. Андан дагы чемпион мира болсом канчалык сүйүнөм. Бирок мен ата-энемдин күлкүсүн көргөндө андан дагы катуураак сүйүндүм. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда Мээрим Жуманазарова дагы алтын медальга ээ болду. Ал финалда чехиялык Адела Ханзликованы 8-2 эсебинде жеңип алган. Дүйнө мыктысы аталып, маңдайы жарыла сүйүнгөн Жуманазарова чоң спортко кантип аралашып калганын мындайча баяндайт. Кичинекейимде ушу 6-классымда биздин айылга жаңы күрөш залы ачылып, анан үйдөн ушу мектептен уккам да, ушуну күрөш залы ачылып, үйгө келсем атам машыктыруу чалып иштеткен. Анан залга барып отуруп, тренировка кылып, машыгууларды өткөрүп отуруп, ушу биринчи түрткү атам болгон. Атам ошо тренер болуп иштеп, ошо атам колунда тренировка кылгам кичинекейимде. Дүйнө кубогу мелдештин чемпиону Мээрим Жуманазарованын атасы Дүшөн Жуманазаров машыктыруучу болуп эмгектенгенине 40 жылдын жүзү болду. Анын айтымында мыкты спортчу болуш үчүн каалоо, сабырдуулук жана аракет керек. Алардан балдар, кыздардан бөлүп деле иштеп үйрөтө албайсың. Башка убакта биздин башка жумуштарыбыз көп, тем более айылда өтө жумуш көп. Анан баары келгенде залда ошо өзүңүн окуучу кыздар, балдарын катары эле ошол үйрөтөсүң. Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунда алтын медаль тагынган Айсулуу Тыныбекова учурда машыктыруучусу менен Олимпиада оюндарына даярданып жатат. Ал бул мелдеш кезектеги эл аралык таймаштардын бири гана болгондуктан жеңишке жеткен учурда көп деле эмоцияга алдырган жокмун дейт. Турнир катары болгондон кийин эми мен ар бир эл аралык турнирде эле мындай сүйүнүп секире берсем болбой калат го. Мен эми дүйнө чемпионатында чыныгында биз 10 жыл машыгып жүрүп, 10 жылдан бери күтүп жүргөн жеңиш болчу. Бул историяда биринчи жолу Кыргызстандын историясында дагы жана ошондой эле кыз келиндер арасындагы тарыхында биринчи жолу жаратылган ийгилик болгондуктан мен ал жактан чындыгында эмоциямды кармай алган эмесмин. Иш чарага президенттикке талапкер Садыр Жапаров дагы конок катары келип спортчуларды куттуктады. Ал өзү да дене тарбия адиси болгондуктан айрыкча машыктыруучулардын түйшүгүн жакшы түшүнөрүн айтып, спортчулар кыргыз элинин сыймыгы экенин белгиледи. Машыктыруучулардын өзгөчө ордунда белгилеп кетпесек болбойт. Силер билгендей, мен дагы спортко тиешем бар. Биринчи билимим боюнча дене тарбия адисимин. Ошондуктан тренерлердин түйшүгүн абдан жакшы түшүнөм. Силер бар, биздин балбандар жеңиштерди багындырып келе жатат. Эске салсак, Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунда кыргызстандык балбандар 3 алтын жана 5 коло медальды багындырышып, жыйынтыгында жалпы медальдар боюнча 23 мамлекеттин ичинен экинчи командалык орунду ээлешкен.